Саламатсыздарбы, эфирде Арча медиа, алып баруучу мен Касиет Мамырбай жана биздин коногубуз Калича Умуралиева. Бүгүнкү биздин темабыз коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам. Азыр жаңы жогорку кеңеште талкууланып, кабыл алынып жаткан ушул жөнүндө кеңирээк айтып бересизби? Эмне мыйзам, эмнеге азыр чыгарылып атат? Эркин орусча, кыргызча деле сүйлөй берсеңиз болот. Азыр жаңы мыйзамдын проекти чыгып атат. Мыйзам эмес, коммерциялык эмес организация боюнча. Мен ойлойм, бул ошол өзгөртүшү киргизгени кичине туура эмес. Бул мен түшүнүп атамын эмне үчүн бул нормаларды киргизип атат. Жанакы кээ бир НПОлор политизация болуп, политикага кийлигишип атат деп, НКОнун баарын эметейик деп атат. НПОнун Бейөкмөт уюмдарды контролдойбуз деп ушундай мыйзам чыгарып атат. Бирок биринчиден караш керек, НКО, некоммерческие организации, булар эмне? Ким кирет ушул понятияга? Биринчиден бияка НПО кирет, бейөкмөттүк уюмдар биринчи. Бизде мүмкүн азыр регистрациядан өткөндөй 10 миңден ашык НПО бар биздин өлкөдө. Ал общественное объединение, общественный фонддор да. Мисалы, мен общественный фонд «Наше право» деген, биздин укук деген коомдук фондунун директору болом да. Биз фонду 8-жылы ачканбыз. НПОнун жанында мисалы политикалык партиялар турат. Алар дагы НКОго кирет. Үстөн 300гө жакындай регистрациядан өткөн партияларыбыз бар да. Анын ичинде Ата журт, Реформа, дагы башка көп партиялар бар. Биз деле 2006-жылы Кыргыз жери деген партияны ачканбыз. Бирок ал партияны иштете алган жокпуз. 2008-жылы бийлик жапкыла деп биздин партиябызды жапканга аракет кылган да. Анан кийин жанакы религиозный организациялар кирет. Мисалы, ошол эле ДУНК, ошол эле православная церковь, алар дагы НКОго кирет. Алар ошол мыйзамдын негизинде иштейт. Бул мындай чоң мыйзам да, ошонун арасында мисалы, анан кийин закон о политических партиях деп дагы мындай более подробный эме мыйзам чыгарылган. Анан кийин азыр ошо көп ушундай уюмдардын тагдырын чечебиз деп ушул мыйзам киргизип атат. Биринчиден, эмне себептен бул жерде кандай бир норма бар да? Бул жерде азыр ушу бул юридикалык организациялар да, юридическое лицо. Ошондуктан биз бухгалтериябыз бар, обязательно ошондой болуш керек да. Сөзсүз бухгалтерияны алып барабыз. Келген бухгалтериянын отчетун беребиз. Налоговый ар бир айда налог төлөп, акчанын кыймылы бар болсо, налог төлөйбүз, подоходный налог, социальное отчисление, зарплата берсек, ошонун баарын төлөйбүз. Анан кийин ар бир айда отчет беребиз налоговый инспекцияга. И азыркы мыйзам боюнча налоговиктерге көп укук берилген. Алар мындай бир юридически туура эмес отчетту бербесе, дагы мындай санап эметкенде туура эмес налогдорду төлөсө, алар биз ушул организацияга может принять какие-то меры, да.
Если, например, көп налог төлөнбөсө, алар предписание жазат. Предписание алыш үчүн алар прокуратурадан уруксат алат. Ушундай процесске көп эле организация, азыркы киргизебиз деген организациялар кирип атат да, мамлекеттик. Азыр айтып атат, налоговыйга дагы отчет бересиңер, анан кийин Министерство юстицияга отчет бересиңер, дагы прокуратурага отчет бересиңер деп атат. Бирок бул жерден айтып коюш керек, биз прокуратурага отчет бере албайбыз. Прокуратура бизди текшере албайт. Себеби Конституция боюнча прокуратура кимди текшере алат? Ал мамлекеттик органдардын текшере алат, анан кийин должностные лица ошол жака кирип, ошолорду көзөмөл кылат да, надзор. НКОлор кирбейт да мамлекеттик органдарга. Ошондуктан ачык эле айтышты прокуратурада, бул биздин функцияга кире албайт, надзор за некоммерческими организациями. Ошол эки норманы киргизсе дагы ким бизди көзөмөлдөйт? Прокуратура өзүнүн азыр жумуштары көп аябай, себеби мыйзамдар бузулуп атат, коррупция, ошолорду караш керек да. Мыйзамды туура колдонуп атабы өкмөттүн чоңдору, это государственные служащие. Ошону карап аябай кыйналып атат прокуратура. Эми ошого кошкула партияларды, 10 миңден ашык НПОлорду кошуп койгула, религиозный организация, ошол эле иговисты, ошол эле православная церковь организация да көп, мусульмандык организациялар көп, мисалы шииты, сунниты, алар дагы мындай бөлүнөт да. Ошондуктан алардын дагы организациялары бизде көп да. Анан кийин биздин рынокто дагы благотворительный организациялар, иностранный организация, чет мамлекеттен келген благотворительный организациялар, камкордук организациялар толтура, ошолорду көзөмөл кылыш керек. Мисалы, мен ойлоймун, көп эле НПОлор бар, туура эмес иштеген. Ошолорду карашсын, экстремисттик организацияларды. Калича Косеновна, эми Кандай жерде болот? дагы бир тактоочу суроо да. Мисалы, ушул эле жылы же 21-жылдын аягындабы НПО жөнүндө, бейөкмөт уюмдары жөнүндө дагы мыйзам кабыл алган, тиги эле финансылык отчетторун күчөтүш үчүнчү ар бир, мисалы, сөзү туура эмес болуп калса, надзорный орган ал бейөкмөт уюмду жаап салганга мүмкүнчүлүгү ачылган да. Бирок азыр кайра эле жаңы мыйзам келип атат да, ошондой эле, бирок ошондой эле прокуратура тараптан, анан башка мамлекеттик органдык тараптардан көбүрөөк күчөткөнгөчү, бул негизи ошол бейөкмөт уюмдарга эле жасалган ишпи? Бир нече, мисалы, бийликке жакпаган бейөкмөт уюмдарды жапканы, же негизи эле бир акчанын каяктан каяка жүрүшүн контролдойюн деген бир ыкмабы? Акчаны контролдөгөн азыр орган бар да, налоговый. Мисалы, биз гранттар менен иштейбиз да, ошо проекттерди жазып, анан кийин акча издеп фандрайзинг кылабыз. Анан кийин тапсак ошол акчаларды биз иштетип, анан кийин отчет берип атпайбызбы? Ар бир тыйындын эмеси бар. Бул бияка кетти, бул бияка кетти. Анан кийин жанакы жыл бүткөндө биз единый налоговый декларацияны беребиз. Ошол жерде баары жазылуу. Бизде эмне бар, кандай мүлкүбүз бар, ошонун баарын көрсөтөбүз да. Анан кийин билбейм, азыр дагы кандай күчөтүш керек ошо финансовый эмелердин, акчабызды текшерүүнү. Дагы кандай эме менен келип эле проверка кылса болот, аудит кылса болот. Текшерүүнү кылган азыр деле мына көп НПОну текшерип атпайбы? Акчаларыңар каяктан келди? Текшертсин.
Бирок бул жерде айтып коеюн, НПОлордун келген акчасы аз эле акча. Мисалы өкмөт деле грант алып атпайбы? Жана эле 105 миллион евро на поддержание. БУдан, ООНдон. Ооба. Ошо Жакырчылыкты ондон жоюш үчүн. келип 105 миллион. Мен мисалы көп болсо $35 000 алам бир грантка бир жылга. Аз эле акча кетет да. Кээ бир НПОлор көбүрөөк алат, кээ бирлер иштеке албай эле нулевой отчет менен жашап атышат да. Мындай кагаз түрү бар, эч кандай эмени кылбайт. Ошондуктан мен ойлоймун, финансы жагын текшергенин күчөткөнү кичине мага түшүнүксүз болуп атат да. Эмне казыр жабам десем, орусча айтканда, можно к столбу придраться дегендей да. Они могут любого НПО закрыть, закон это позволяет. А по какой статье? Ну, можно сказать, был бы человек, а статья найдется. Вот, поэтому казыр ушу НКО деген боюнча мыйзамды өзгөртүү киргизгени, мен ойлоймун, бесполезно. Дагы бир суроо жаралып калды да. Мисалы, сиз деген биздин укук уюмунун башчысы катары укуктун тегерегинде иштейсиз, Анан башка кесиптештерден уктум. Мейли отчетун көбөйтөт экен, прокуратурага берет экен, тиги надзорный органга берет экен, анан перерегистрация деген жагы да бар экен да. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бересизби? Перерегистрациядан өтсө эмне болот, кандай болот? Перерегистрациядан өткөн мен аны дагы түшүнбөй калдым. Бир жылдын ичинде биз перерегистрация кылышыбыз керек. Перерегистрацияда эмне? Устав. Казыр деле устав бар. Эмнени биз перерегистрация кылышыбыз керек? Азыркы турган мисалы менин максаттарым, организациянын максаты ошондой эле калат да. Бирок мен ойлоймун, бул жерде мындай бир эмелерди таап, регистрация кылбай, кээ бир персоналарыбыз бар да, ошолорго мындай мүмкүнчүлүк бербеш үчүн ушундай кылса болот, Минюст регистрация кылбайт. Но недавно мы пытались уведомление дать Министерству юстиции о смене руководства. 3 ай жүрдүк. Бир тамганы туура эмес жаздыңар деп кайта кайтарып берди катты. Кайта ошол жерде оңдосок, кайта отказ келди. Ошентип эле перерегистрацияны дагы өтө албай кылса болот да. Бийлик деген бийлик. Мен ойлоймун, бул жерде политический партияларга кыйын болот. Себеби азыр перерегистрация өткөндө кээ бир партиялар иштебейт да. Алар чыгып кетет, перерегистрация кылбай эле кетет. Кээ бир бийликке жакпаган партияларды деле өткөзбөй койсо болот, ушул мыйзамдын негизинде. Ошондуктан мен ойлоймун, мага жакпаган уюмдарды перерегистрация кылып атканда жаап койсо болот. Мага жакпаган деген, бийликке жакпаган деген сөзгө айланып калдыбы? Бийликти көп айтпай эле коелучу, мага жакпаган деп коеюн. Макул, ошентип жаман көрүп калат. кийинчерээк дагы ошентип сүйлөшөлү. Анан дагы бир суроо, кичине мисалы мыйзамды карап көрсө, ар кандай беренелери бар экен, көп түшүнүксүз. Анан бир беренеси кызыктуу болуп калды. Жанакыл чет өлкөлүк аттары бар, мисалы НКОлордагы жабылышы мүмкүн дегендей бир ошого окшош турган бир беренеси бар экен да. С иностранным названием дегенчи. Ошону кандай баалайсыз? Бул мисалы legal prosperity деген бир сөздү кыргызчага алмаштырыш керекпи же ошентип эле ишин уланта бериш керекпи? Ушул түшүнүксүз болуп калды да кичине. Укук жактан ошол жагын да түшүндүрүп берсеңиз. Өзүң араң түшүнүп атсаң, түшүндүрүү аябай кыйын го. Бирок бул жерде мен
ойлоймун, иностранное влияние азайтыш үчүн ушу эме азайтыш керек деп эметип атат. Себеби казыр көп НПОлор ушундай чет мамлекеттик эмелер менен эле Аттары менен. өзүнүн названиясын. Биз эчтекеден, мен мисалы эчтекеден коркпоймун. Менин уюмум биздин укук. Кыргызча да, орусча деле наше право. Уставыбызды карасак, жанакы ООНдун эле нормаларын киргизип койгонбуз. Себеби биз право на достаточное жилище, социалдык укуктарды көп иштейбиз да. Ошондуктан эми биздин максатыбыз бийликке жардам берүү да. Ооба. Эң негизги максат. Элдин, анан кийин бийликтин ортосунда мындай бир, как бы такая платформа связи между государством и населением. Биз түшүндүрүү, мисалы биз кандай иштеп атабыз? Мыйзамдар чыгып атат, биз ошол мыйзамдарды айтып берип атабыз. Бул турак жай кодексинде моундай нормалар кирип атат, силер эми моундай жашайсыңар, моундай норма менен иштейсиңер деп түшүндүрүү эметебиз. Просветительская работа. Анан кийин мен ойлоймун, бийликтин күчү жетпей калган жерде биз аларга жардам берип атпайбыз. Мисалы, азыр биз 15-жылдан бери ООНдун комитеттери айтып атат биздин өлкөгө. Өлкө, силер жанакы социалдык турак жай мыйзамдарды чыгарышыңар керек, жанакы уязвимый группа, инвалидтерге, көп балалуу үйлөргө жардам берип, ошо турак жай менен камсыздоо кылыш керексиңер деп канча айтып атат. Бирок 15-жылдан бери канча 7 жыл өттү, бир дагы бийлик, Атамбаев деле, Жээнбеков деле эч ким буларды эметкен жок. Ошондуктан биз азыр ошо социалдык турак жай боюнча мыйзамды эметкенбиз, азыр бийликке берип, Байсаловго кирип, ушуна мыйзамды чыгардык, эми силердин колуңарда ушу мыйзамды парламентке жеткирүү, ошол ишти кылып атабыз. Мен түшүнүп атамын, азыр бийлик, госоргандардын деңгээли аябай начарлап баратат. Көп профессионалдар мындай зарплатага келбейт. Ошондуктан, мисалы, мен парламентте иштеген, мыйзамдарды жазганмын, билген нерсемди азыр ошо НПОнун артынан кылып атамын. Кимге жаман? Кимге жаман? Дагы бир эме келди да, мисалы, сиз айтып кеттиңиз, 10 миңден ашык бизде коммерциялык эмес уюмдар катталган деп, анан 10 миңдин баарын НПО только. НПО, бейөкмөт уюмдар, НКО башка болуп калат. Бейөкмөт уюмдардан 10 миңден ашык катталган деп атабыз. Анан ар бирөөсүн перерегистрация кылганга дагы каражат керек да, мисалы, дагы иштеген адамдар же дагы бир башкача кандай информационный бир обеспечение болуш керек да. Анын баарына акча кайдан? Кандай иштеткен тат? Министерство юстиции жанагы территориальный подразделенияларга эле оор болот. Бесполезная работа, как ушундай болуп калат да. Эми бийлик ошо парламент мындай нормаларды киргизсе, Министерство юстиции иштеп берет, бирок кандай иштеп берет? Үлгүрөбү ушунча көп организацияларды перерегистрация кылганына? Мен билбейм. Анан Акча дагы бир деле дефицит болуп атат дейт го, бирок буга акча табат го деп ойлойм. мындай иштерге акча табылат дегендей. Анан дагы бир кооптонуу жараткан суроо болуп атат да, мисалы, сиз башка чет элдик таасири жөнүндө айтып кеттиңиз, влияние иностранных лиц депчи. Бирок бул деген тиги батыш жакты эле айтып жатасызбы же негизи эле башка чет өлкөлүк таасирди айтып жатасызбы? Анткени бизде дайыма эле бийлик ошол батыш жакка таасир эме жасайт го, акцент. Биз аябай унутуп атабыз. Биздин өлкөбүздө көп араб өлкөлөрдөн келген көп донорлор болуп, анан кийин иштеп жүргөн толтура
организациялар, аларды ким текшерип атат, алар деген религиозный жагынан эметет. Мисалы азыр көп арабтар келип үй салып атышат, кимге берип атат, жанакы көп балалуу үйлөргө берип атат. Алардын максаты кандай иштейт? Мисалы бизде тайваньский фонд бар, алар келип, мен директор болуп атканда келип, биз паркка туалет салып берет элек деп келишкен да. Анан кийин бул жерде батыш эле жалгыз эмес. Биякта Юго-Восточная Азия бар, Япония, Корея, алар деле иштеп атпайбы? Бул жерде арабтар өлкөлөрүнүн влияниясы бар. Ошондуктан чет мамлекеттик өлкөлөрдүн баары эле бизге мындай хотят оказывать влияние на нашу страну и на уровне НПО тоже, на уровне благотворительности, на уровне каких-то социальных проектов. И у каждого вот этого спонсора, донора, естественно, есть свои цели и задачи. Вот лучше бы ГКНБ занималась вот этими вопросами, какими задачами занимаются вот эти зарубежные донорские организации. Ну, например, если говорить о Соросе, то у них такая открытость и прозрачность, что зашкаливает, да. И, например, мы про свою деятельность должны рассказывать. И мы делаем это через сайты, через сети, через телевидение. Вот приходим и рассказываем, что мы делаем. А сейчас хотят, чтобы мы вот эти все отчеты, творческие отчеты по нашей деятельности, которые мы донорам и так сдаем, да, они хотят, я так поняла, чтобы мы сдавали еще в Министерство юстиции, в прокуратуру. Такая практика, она существует в Таджикистане. Вот таджикские наши коллеги говорят, что алардын мыйзам боюнча алар ар бир жылда барып Минюстка ушундай творческий отчет жазып берет да. Биз ушул жылда мону кылдык, тияка бардык, муну айттык, муну жаздык деп мындай отчетту берет. Биз деле бул отчетторду жазып атабыз. Коркунучтуу эмес Министерство юстицияга ошол отчетту бергени. Бирок ким министерствода ошол отчеттордун баарын окуп чыгат? Элестеткиле, мен берип аткан 3 айдын ичиндеги отчет 8-9 страница болуп чыгат да. А бир жылдын ичинде кылган ишибиздин баарын жазсак, ну бир кичине 20 барак болот. Ошонун баарын ким окуп чыгат? Анан кийин бул жерде аналитиктер болуш керек да. Мисалы отчет келет, булар эмнени карашы керек? Ошол отчеттун ичинден барбы бир эмелер биздин өкмөткө каршы болуп аткан бирдеме кадамдар барбы деп ошону караш керек да. Ошондой аналитиканы кылыш үчүн мындай башында аябай аналитический не болуш керек да. Ошондой сотрудниктарды Министерство юстиция каяктан таба алат? Аналитика деген аябай кыйын нерсе. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жөн эле алышат, анан бир жерге салышат, ошону эч ким деле окубайт. Анан кийин көп болсо 10 чакты НПОнун артынан түшөт. Ал көп сүйлөгөн НПОнун артынан түшөт, жакпаган сөздөрдү айткандай. Анан кийин ошолорго көп эме кылат. Мисалы нулевой отчет, иштеки кылбаган НПОлор деле отчет берет да. Аларды окубай деле коюп. Ошондуктан мен ойлоймун, Министерство юстицияга аябай көп түшүк. Жөн эле жумуш жүктөп койду. Бесполезно. Анан дагы бир кооптоону жараткан нерсе негизи юристтер талдап айтты да, бул мыйзам Орусия өлкөсүнүн мыйзамын эле 90% көчүрүп чыгыптыр депчи. Анан азыр дагы депутат Надира Нарматова чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзамды талкууга чыгарыптыр да, ал деле Орусиянын бир мыйзамына окшош экен, баарына эле белгилүүчү. Бул деген муну деген кантип карасак болот? Бул Россиянын эмесине жакындатобу же жөн эле ушундай эле кылып сөз эркиндигин басмырлообу? Жерде ойлоп атышат да, ушу биздин постсоветский пространстводагы өлкөлөрдүн баары эле ошо
кадамдарды жасап атышат Россияны туурап. Мисалы бизде островок демократия болуп НПОлорго эркиндик берип эметилген да Россияда башкача болуп атат. Анан кийин ошол эле мыйзамдын негизинде мемориалды жаппады. Бул кандай организация болчу? Анан кийин көп ушундай НПОлорду жаап, иштетпей, куугунтук кылып жасап атышат. Ойлоймун, биз дагы ушу мыйзамды карап, анан кийин ушундай куугунтукту жасасак, анда Россиянын бир түрү эле болуп калабыз. Анан кийин ошо 30 жылдын ичиндеги мындай сөз эркиндик, открытость, прозрачность деген сөздөрдүн баары, свобода слова, свобода печати дегендин баары жокко чыгат деп ойлоймун да. Себеби НПОдо жакшы потенциал бар, мындай аналитический потенциал бар. Алар ошонун баарын изилдеп, исследование кылып өкмөткө берип атпайбы? Карагыла, бул жерде моундай рисктер бар, бул жерде мындай. Мисалы, субботада 5-чи форум болду го, ошол жерде Гүлнара Ибраева чыгып эметпедиби? Исследованиянын айтып берген. результаттарын айтып берди го. Ошол жерде аябай көп рисктер көрүнүп калбадыбы? Өкмөт ошол исследование менен азыр иштеш керек. Эмне үчүн мындай болуп атат? Ушул жакшы тенденциябы же жаман тенденциябы? Ушул тенденциялар эмнеге, кайсы результатка алып келет деп баарын эметиш керек. Ушундай исследованиялар НПОлор көп жасайт. Анан кийин бийликке берет. Мен ойлоймун, бийлик, акылдуу бийлик бюджеттин акчасын коротпой, НПОлорго эркиндик берет, тапкан акчаңарды иштетип алгыла, бирок бизге жакшы нерселерди кылып бергиле. Мен ойлоймун, көп НПОлор ушундай эле кылып атат. Социалдык тармактагы иштеген НПОлордун баары инвалидтерге жардам берип атат. Биз деле мисалы уязвимый группа населения консультация берип атабыз, турак жай, жер маселе боюнча акчаны сурабай. Ошонун баарын донорлор берген акчага иштетип атабызбы? Азыр адвокаттар бир сөз юристтер бир сөздү айтса 500 сом алат, 2 сөз айтса 5000 алат. Ошо кимде ошондой акча бар? Биз ошо нишаларды өкмөткө жардам берип, бесплатный юридический консультация кылып атабыз. Кимге жаман? Мен түшүнбөймүн. Ушундай норматива кандай жамандык кылдык? Анан кийин иностранный агент деп эле жабышып калды НПОлорго. Себеби көп кээ бир НПОлор каражатты батыш донорлордон алат экенбиз. Бирок мен түшүнбөймүн. Проондон алсак, биз иностранный агент болот экенбиз. Өкмөт проондон алса, алар иностранный агент болбойбу. Ошого түшүнбөйм да. Бир мага улбай элеби же баарына эле? Атап кезде деле ошол мыйзамды чыгарган об иностранных агентах. Анан кийин ошо НПОлор иностранный агент деп эметкен, парламентке чейин барып айтканбыз, бул туура эмес. Макул иностранный агент болобуз. Анда давай карайлык, ким канча грант алып атат. Мисалы НПОлор грант алса, мисалы проон иштейт өкмөт менен. Проон батыштыкыбы же кандай? Түшүнүксүз болуп атат да. Биз проондон мен алгам бир жолу проондун грантын. Биз ЕСтен алсак, биз иностранный агент болуп калып атабыз, мисалы Министерство финансов алса, ал иностранный агент болбой калабы. Биз 20 000 алсак, алар 105 миллион алып атат. Ошондуктан кичине мындай карап, ким иностранный эмес, мындай изилдеп, анан кийин Бирдей мамиле жасаса. Бирдей мамиле кылса, мен ойлойм жакшы болот эле. Макул, эми биз каражатты Европейский Союздан алалык, иностранный агент деген эмебиз бар болсун. Дальше что дегендей да? Биз туура, мыйзамды бузбай, жакшы иштесек, отчетторду берсек, бизди жаап коебу мемориалдай кылып, билбеймин. Түшүнүксүз.
Сиздин сөзүңүзгө кошо кетсек, Мен айтып коеюн. Мгм. Насколько я знаю, Норматовындагы неправительственный организациясы бар. Ал өзүнө дагы каршы чыгып атат. Ошо неправительственный организациясы кайсы каражаттан, каяктан каражат алат деп ага деле асылса болот. Ошондуктан мындай нормаларды киргизгендин астында өзүңө кандай влияние болот Кандай ушул таасир норма? берет? Таасир кылат. Ошону дагы ойлош керек да. Сиздин сөзүңүзгө кошо кетейин. Мисалы, бейөкмөт уюмдары деп дайыма батыштын бир уюмдарын айтышат, бирок ошол эле региондорго барып жаш балдар менен иштеген, жалгыз бой энелер менен иштеген, жаш балдарга ар кандай тренинг, лидерство боюнча, мисалы, чеберчилик боюнча тренингтерди өткөзгөн жалаң бейөкмөт уюмдар. Муну деген мамлекет тарабынан өтө аз өткөрүлөт. Ошондо өткөрүлсө дагы ошол эле уюмдардын каржыланышы менен да, мисалы БУ, Бириккен Улуттар уюму, сиз айтып кеткендей проондордун баары ушул мамлекетти дагы каржылайт. Ошондуктан биз дайыма бул батыштын бир идеяларын таңуулаган уюм дебестен кичине ар тараптуу ойлонгонго чакырып кетет элем баарын. Анан дагы бир суроо жаралды да, мисалы, ар бир бийлик келген сайын дайыма ошол бейөкмөт уюмдар жаман, бир башка бирөөнүн оюн таңуулайт деп эле жамандайт, бирок өзүнө эле кайра кысым жасала баштаганда, мисалы азыр эле Атамбаев болуп атат, эң көрүнүктүүсү азыр түрмөдө отурат. Анан бейөкмөт уюмдарынан сурап атат да, жардам бергиле, мен жөн эле отурам, жөн эле отургузуп салды, куугунтуктоо жүрүп атат депчи. Бирок өзү убагында дагы ушундай эле болгон да. Бул кайра эле сиздин сөзүңүз өзүбүзгө кандай таасир келтирет экенинчи. Анан мисалы биз бейөкмөт уюмдарын жаап сала турган болсо, чет өлкөлүк агент деп, ошондо эмне болот? Биз жалаң мамлекеттик органдар менен калабызбы, же бул бир башкача бир ат менен иштеп калабы? Сиздин божомол көз карашыңыз. Жаап койсо камжылабайт. Көп кишилер ошол жерден кетип калышат. Себеби башка тармактарга кетип акча табыш керек. Мисалы, жашта менин пенсиям бар. Мен жаап койсо деле мен баары бир эл менен иштеп, өзүмдүн максатымды жазаймын да. Ошо турак жай боюнча маалыматты берүү үчүн, жер маселе боюнча маалыматты берген мен. Бирок жаштар үй бүлөсүн багыш керек да. Алар кетип калат. Өкмөттүн дополнительный мындай эмелер, өкмөткө жардам жок болуп калат деп ойлоймун. Андан кийин просветительский эмелер жок болуп калат, альтернативный көз караштар да жок болуп калат. И социалдык тармактарда жаап койсо, мен ойлоймун, көп мындай инвалид, кыйналган кишилерге жардам аз келет да. Андан кийин ошо жардам берип атканда дагы благотворительность аябай мындай проблемная зона. Себеби благотворительностьтин артынан эмне, кимдин кызыкчылыгы турат деген дагы суроо берет элем да, ошону карагыла деп. Бизге ошо батыш жактан эле асылып атат. Мен ойлоймун, биздин риски батыштан эмес, башка өлкөлөрдөн рисктер келип атат. Жанакы религиозный экстремизм деген бар турабы? Ошолорду караш керек. Азыр кыргыздар деле сен шиитсиң, сен суннитсиң деп кармашып калышты да. Андай болбош керек да. Ошолорду караш керек деп ойлоймун да. Жаап койсо, кишилер Бошцов деле иштеп берет, үчтүк эмес, ким НПОдо иштеген. Мындай аналитический НПОлор башка зоналарга кетип, ошол жактан деле иштейт да. Сиздин сөзүңүздү мындай, кандай десем, толуктап, анан аякы сөзүбүзгө келе берели, жыйынтыктап.
негизи бейөкмөт уюмдарды жабып, мисалы перерегистрациядан өтпөй калып жабып калса, анда демек өлкөгө кандай жардам берүүчү бир курал жок калат да. Анткени биз дайыма жакшылыктын жакшылыкты каалайбыз. Мисалы жаштарга билим берип, жалгыз боо энелерге жардам берип, майыптарга жардам берип жүрөбүз. Анан анын баары жабылып калса, бүт нагрузка деген мамлекеттик органдарга келет. Бирок мамлекеттик орган анча чоң эмес, анан көп ишти камтый албайт да, же аппаратты чоңойтуш керек. Ошондуктан кичине бул жерден оорураак болуп калат. Биздин өлкө башчыларга негизи ким мыйзамдарды кабыл алат, баарына сөз дайыма эки тараптуу көз карашты карап, ойлонуп иштейли. Биз дайыма ар кайсы иштерди талкуулап, бир жыйынтыкка келгенге даярбыз, дайыма ачыкпыз, баарыбыз эле ошол жарандыкко. Биз менен Калича Умуралиева болду. Аякы сөзүңүз барбы жыйынтыктоочу? Эми Балким бирөөгө. биз аябай көп кат жазабыз да, бийлик президентке барат, жогорку кеңеште. Биз моундай мыйзамды чыгардык, биз моундай исследование кылдык, ушуну окуп койгула, ушуну билип алгыла деп кайрылабыз. Бийликтин органдары болсо булар тажатты деп эле ушундай сезилет да. Бирок биз силерге жардам берип, өзүбүздүн жарандарыбызга дагы жардам берели, туура мыйзамды жазсак, ошо кандай жакшы болот эле деп кайрылып атпайбызбы? Ошондуктан но то государство, которое видит в неправительственном секторе только оппозицию и врагов, они не будут процветать. Туура. Рахмат. Сонун маек болду. Балким бирөөнө жетсе, башкаларына да бул маалымат жетет. Эки тараптуу карайлы. Сиз менен мен Касиет Мамырбай болдум жана Калича Умуралиева. Саламатта калыңыздар. Арча медиа.